керек. Кыргызстанды оңдош керек. Кыргызстанды оңдош сиздердей жаштардын милдети. Өнүгүү болгондо эми кандай кылып өнүктүрөсүңөр? Биз болсо картайдык, эми өнүктүрүш силердин колуңарда. Өнүгүү партиясы жок, ошону неме кылып аптырмын. Эми Кыргызстанга мындай тынччылык болуп эле, мындай тынччылыкта эле өнүксө жакшы өнүгөт деп ойлойм да, бул эме болбойчу. Ушул элибиз тынч болсо, жерибиз тынч болсо, митинг, пикеттер азыраак болуп. Өнүгүү прогресси боюнча айтканда, эң биринчи өлкөдө тынчтык керек, биримдик керек да. Азыр биринчи экономиканы өстүрүш үчүн биринчи биримдик. Мына азыр бөлүнүп атпайлыбы? Түштүк, түндүк ар бир партия өзүнүн регионуна бөлүп атат. Ошондуктан ушул нерсени ар бир адам, ар бир атул Кыргызстандыкы. Ушу бөлүнүү дегенди тыштап, анан ар бирибиз Кыргызстандын экономикасы үчүн салым коссок, ошондо гана өнүгүү болот да. А өнүгүү партиясы боюнча мен укканым бар, бирок аны ким жетектейт, ким эмне кылат, кандай программа бар, билбейт экенмин чындыгында. Биздин Кыргызстаныбыз өсүш керек. Жумуш орундар болуш керек. Кишилер четке чыгып, жумуш издеп жүрбөй эле өзүбүздүн мекенибизге, өздөрү иштеп, өз мекенибизди көтөрүп, өздөрүнө акча табыш керек. Ошон үчүн биздин өкмөтүбүз, анан кийин биздин мына депутаттарыбыз жакшы иштеш керек. Баарын чөнтөккө салыш керек эмес. Мындай простой рабочийлерге тоже бериш керек. Ошо акчадан. Кыргызстан өнүгүп өсүп атат. Балдарыбыз динге кошулуп жакшы намаз окуп атышат. Шаардын ичин тазалап атат. Жакшы, аябай жакшы болот. Өнүгүү партиясы жөнүндө? Өнүгүү партиясын жакшы биле албайт экенмин, карачы. Эме сиз өнүгүү деп суроо берип атырсыз. Өнүгүүнү мен көрбөй атырмын. Өнүгүү болуш кыйын. Себеп дегенде идеология жок, тарбия жок. Ким эмне кыларын билбейт. Тарбияны айтайын, мына детсадтан баштап, тиги 45, 50, 70ке чыкканча чейин тарбия болуш керек. Идеология жок. Мен көптөн бери башка шаарда жүрөт элем. Мен келсем Кыргызстан өнүгүптүр, көрүп атам. Өзгөрүптүр, чоң курулуштар жүрүп атыптыр. Ошол. Жок, билбейт экенмин, эми келдим да. Рахмат. Өнүгүү Кыргызстан эгерде жакшы болуп демес жетишсе өнүккөн болот. Жана коррупция болуп атат, коррупция көп болуп аткандыктан Кыргызстан өнүкпөй эле. Кайра артка кетип атат, депутаттар акчаны чөнтөгүнө салып эле, элге өлө турган акчаны өздөрү не өтөп атат аны. Өнүгүү партиясы жөнүндө эмне дейсиз? Өнүгүү партиясын эчтеке билбейм, партия менен ишим жок балдар.